Жума күнгө карата өлкө аймагынан алынган окуялар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта тапкан кирешеңизди жашырбай декларация тапшырыңыз. Жаңы өзгөрүүлөр орун алды. Экономикалык активдүүлүктү өстүрүү болуп эсептелинет да. Жаратылыш байлыгын сактайлы. Бугу Марал питомниги жардамга муктаж. Проект 3 миллион сомго жаңыртат экенбиз да. Өмүрүн чек арага арнаган Осман Валиевдин эмгеги эскерилип, чек ара постуна мемориалдык тактасы орнотулду. Жарандардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоосу жөнүндө жаңы кадамдар башталды. Мыйзамдагы өзгөрүүлүгү ылайык эми жарандар салык кызматына чейин юстиция башкармалыгына кайрылып, тийиштүү иш кагаздарды толтурат. Теманы кийинки сюжет улантат. Ким ол? Олар 12. Мындан 7 ай мурун Жогорку Кеңеш тарабынан жеке адамдардын кирешелерин ыктыярдуу декларациялоо боюнча жаңы мыйзам кабыл алынган. Эми аны жүзөгө ашырууга карата жаңы кадамдар ташталып, калк арасында түшүндүрүү иштери башталды. Мыйзамдын максаты ошо көмүскөдө калган мүлктөрдү жана кирешелерди ачыкка чыгарып, мына экономикалык активдүүлүктү өстүрүү болуп эсептелинет да. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2021 жылдын 20 апрелинде номер 158 токтом менен бекитилген атайын декларациялоо тартиби бар. Ошол тартипке ылайык ишин алып барат. Ошол декларациялоону жүргүзүү үчүн юстиция министрлиги тарабынан атайын бланктар берилген, даярдалып берилген жана реестр журналдар даярдалып, ар бир облустагы юстиция башкармалыктарына таратылып берилген да. Бул мыйзамга ылайык ыктыярдуу декларациялоо мөөнөтү 2021 жылдын декабрь айына чейин уланат. Учурда жаңыдан кабыл алуу иштери юстиция башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүүдө. Мындан улам жарандар декларациялоо үчүн мамлекеттик нотариустун адистерине кайрыла алат. Нотариалдык кыймыл аракеттерди аткарууда жашыруун сыр сакталат. Ал жашыруун сыр эч бир жаран бири менен жасап аткан бүтүмдөрдү билбеш керек. Юридикалык жактар кайрылганда дагы бири менен жасап аткан бүтүмдөр билинбеш керек. Тайна нотариального действия. Ал өтө тыкыз, өтө мыйзам чегинде сакталат. Декларацияга байланышкан жаңылануулар тууралуу маалымат алууну каалагандар үчүн Нарын облустук юстиция башкармалыгынын алдындагы акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборуна кайрылсаңыздар болот. Жаңы кирген закон боюнча 2020 жылдын 4 декабрындагы жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоосу жөнүндө мыйзам жөнүндө кайрылган жарандардын бардыгына биз ошол эмне иш алып барып жатабыз жана ошол законго түшүнбөгөн жарандар болсо кеңештерди адвокаттар жана специалисттер тарабынан берилип келүүдө. Бул акысыз кеңеш берүү борбору болуп жаткандан кийин акысыз кеңештерди көрсөтүп келе жатабыз. Декларацияга байланышкан жаңы кадамды ишке ашыруунун башкы максаты мүлктү жана кирешелерди мыйзамдуу экономикалык жүгүртүүгө тартуу болуп саналат. Анткени көмүскөдө калган кирешелерге байланышкан терс көрүнүштөрдүн аягы үзүлбөй келет. Андыктан аны мыйзам жолуна салуунун натыйжалуу жолу катары аныкталган. Диана Советбекова, Жеңиш Абдулдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Колдо багылып жаткан бугу маралдарды сактап, аларга шарт түзүү үчүн жардам керек. Нарын мамлекеттик коргоонун алдындагы бугу марал питомнигинин 50 гектар аймагынын айланасын тозуу үчүн каражат зарыл. Көп жылдан бери көйгөйдү чечүүгө карата жаратылыш сакчылары жардам сурашат. Аймактагы абал тууралуу кесиптешибиз Жыпара Садыкказиева айтып берет. Жорка жана Элиза аттуу бул бугу марал Нарын мамлекеттик коргоонун алдындагы питомникте 15 жылдан бери багылып келе жаткан жаныбарлар адам колуна толуп көнгөн. Аларды көрүү үчүн келген жарандарга тартынбастан жакындап, таттууларды берүүсүн күтөт. Жорканыкы болсо мүнөзү деген аябай кон учурунда неме болот да. Кишиге кол салып, кишини аябай сүскүлөп неме болот. А мындай убакта жоош аябай. Өзү менен өздөрү жүрө беришет. Элиза болсо кичинекей кезинде сүт менен багылган марал болчу, бул азыр аябай кишиге жакында. Бул тордон чыкса дагы кетпейт, боз үйдө аралап элдин арасында жүрө берет. Аябай жоош да. Былтыркы баласы мына бул ынтымак деген.
Борбордук Чаншандагы жаратылыш комплекстерин коргоо, сактап калуу жана жогулуу коркунучундагы жаныбарларды калыбына келтирүү максатында 1983-жылы 105.514 гектар жерге корuk уюштурулган. Аймакта сүт эмүүчү жаныбарлардын 26, канаттуулардын 104, балыктардын 3, жерде суурда жашоочулардын 1, сойлоп жүрүүчүлөрдүн 4 түрү кездешет. Ал эми өсүмдүктөрдүн 600дөн ашык түрлөрү бар болсо, бир нечеси дар өсүмдүктөр болуп саналат. Алардын ичинен кызыл китепке кирген бир катар сүт эмүүчү жаныбарлар жана канаттуулар бар. Нарын мамлекеттик коргоонун алдындагы Бугу Марал питомниги 1988-жылы уюшулуп, Чаншан бугу маралдарын жарым колдо багып өстүрүү жана өлкөгө жайылтуу максатын көздөп, 50 гектар аймак мына ушундай торлор менен тосулган. Тилекке каршы мына ошол мезгилден бери Бугу Марал питомнигин кармап жаткан коруктун айланасы атайын жаңыртууга муктаж болууда. Анткени бул тосулган зымдардын эскилиги жетип, учурда колдоого муктаж болуп турган чак. Колдо багылып жаткан жандыктардын коопсуздугу үчүн айланасын иретке келтирүүгө карата мында иштеген жамаат жардам сурап тийиштүү тараптарга кайрылып келет. Тилекке каршы бир дагы агылыктуу жооп жок. Азыркы күндө 15 баш бугу марал ушул жерде багылып атат. Көйгөй боюнча бизде ушул тор аябай эскирди да, булар жана гону куут убагында эчтекени карабайт. Эркектердин үйүсү менен челип салат. Мунун торго бир тиги жаңы уюшулганда эле 90-88-жылдары корулганда, андан бери чирип, аябай акыбалы оор болуп калды да, зымдар үзүлүп, 50 гектар жерди тосуш керек. Эгер каражат болсо дагы чоңойтолу дегенбиз да. Мисалы үчүн ошо азыр 37 гектар тозулу, анын бир 15 эле гектар жайыт болуп эсептелинет. Калганы болсо тоо, карагай, мындай оттоого эмес да. Көп жылдан берки көйгөйдү жөнгө салууга карата коомдук ишмер Асыл Молдокматова жеринен таанышып, кол сунаарын билдирди. Этот проект поддерживает президент Кыргызской республики Сабир Нургужоевич Жапаров. Биз Нарынга ажайып Кыргызстан долбоору менен келдик. Долбоорду өлкө башчысы Садыр Жапаров колдоого алган. Мен өлкөбүздүн кооздугун жеринен көргөнгө кубанычтамын. Бул жердин айланасын тосууга 3 миллион сом керек экен. Керемет жандыктарды сактап калуу үчүн бул андай деле чоң сумма эмес. Андыктан жаратылыш байлыгын сактап калууга күчүбүздү жумшашыбыз керек. Бюджет составляет 3 миллиона. Чаншан бугу маралдары Орто Азия аймагында жалгыз гана Теңир Тоо койнундан байырлагандыктан өлкөнүн башка аймактарына жайылтуу боюнча иштер жүргүзүлүп, мындан 3 жыл мурун өлкөнүн Жалал Абад облусундагы Ак Суу районунун Абилетим Токой чарбасына 9 баш бугу марал берилген. Чапара Садык Казиева, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын району. 7 жыл мурун башталган курулуш аягына чыкпай келет. Нарын районунун Эмгектала айылындагы Таберик балдар бакчасы үчүн кезектеги өлкө казынасынан каражат каралып, пайдалуу түптөлүп баштаган курулуш аягына чыкпай токтоп турат. Мындан улам айылдыктар жардам сурап барбаган жери, какпаган эшиги калган жок. Атайын бакча үчүн имарат жок болгондуктан ижарага үй алып 50 бала тарбияланууда. Дагы кезекте 75 бала бакчага баруу кыялы менен кезекте турушат. Абалды жөнгө салууга карата бийлик өкүлдөрү көмөк көрсөтүштү дешет айылдыктар. 2015-жылы 21 миллиондун эсебинде курулмак. Ошо 3 миллион бөлүнүп, стенасы туруп, ошо 2015-тен бери токтоп турат. Ишке ашпай. Бизде азыр ушул тапта садик жок. Бул Керимбаев Сарыбай школунан окутканбыз. Бул Керимбаев Сарыбай атында школунун бир кичине корпусу, бир корпусу авариялык абалда болуп, иштен чыккан. А жерге окутканга да туура келбей. Анан биз ушу садикти менчик үйгө арендага алып окутуп келе жатабыз ушул күнгө чейин. Эми башка кабарлардан 20 августка карата облус аймагында коронавирус илдетине кабылгандардын жаңы 11 учуру катталды. Азыркы тапта ооруканада 61 бейтап дарыланууда. Алардын 35-и өпкөсүнүн кагынуусунан жабыркагандар. Ал эми 26 бейтап ковид вирусуна чалдыккандар. Дарыгерлердин айтымында булардын ичинен 49 бейтаптын абалы оор, ал эми 12синин абалы өтө оор болууда. Мындан тышкары дагы 128 адам үй шартында дарыланып жатат. Сутка ичинде вирустан 18 адам айыгып, ооруканадан үйлөрүнө чыгарылды. Эмгегин элине арнаган инсандардын эмгектери эч качан унутулбайт. Кытай-Кыргыз чегарасын аныктап тактоодо салым кошкон биринчи кыргыз чегарачы Ленин Кызыл Туу жана Кызыл Жылдыз ордендеринин ээси Осман Лайлиев. Карманы жасаган эрдигине кылымга жакын убакыт өтсө дагы эмгеги эскерилип даңкталды. Бир кезде өзү иштеп кеткен чегара постуна мемориалдык тактасы илинде. Улуу инсандын өлкө үчүн кылган эмгеги тууралуу кабарчыбыз Эсенбек Сталбек уулунун материалында. Снимай.
Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө убагында зор салымын кошкон алгачкы кыргыз чегерачылардын бири Осмон Лайлиев. Ал 1924-жылдары ички сырткы басмачылар менен болгон күрөштө күжүрмөндүк көрсөткөн. Совет бийлигин орнотууда жана улуу атамекендик согуш жылдарында улуу державага ак кызмат кылып, Кытай-кыргыз чегараларынын тактоо учурунда өз салымын кошуп кеткен. Мындан улам анын атын алып жүргөн Аксай өрөөнүндөгү көк айгыр чегара постунун имаратына Осмон Лайлиевдин мемориалдык тактасы илинди. Тактаны коюу Россия Федерациясынын Кыргызстандагы федералдык коопсуздук кызматынын ыкчам чегара тобу тарабынан демилгеленген. Куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, Баткен согушунун катышкан ардагерлери, Афган согушунун катышкан ардагерлери биз деген ушу жаштарды тарбиялоого, мекенчилдикке тарбиялоого, сергек жашоого тарбиялоо үчүн өздөрүбүздүн план иш-чараларыбыз бар. Ошолордун баарын өткөрүп келатабыз. Бул аягында комплекстный иш-чара. Биз жаштарды ошол биринчиден тарыхты билсин, экинчиден ошол мекенди сүйсүн, үчүнчүдөн сергек жашасын, төртүнчүдөн болсо ошол келечекте биздин мамлекетибиздин коопсуздугун камсыздыгынга деген ушундай жакшы ойлор менен ушундай иш-чараны өткөрүп жатабыз. Аксай өрөөнүндөгү Осмон Лайлиев атындагы чегара постунда учурда 10дон ашык чегарачылар кызмат өтөп, алар Кыргыз-Кытай чегарасынын 100 чакырымга чукул тилкесин көздүн карагенде кайтарып келишет. Мына ошо аскерлерге мындай саамалыктын өткөрүлүп турушу алардын мындан арыда мекенге ак кызмат өтөөгө чоң өбөлгө болмокчу. Бул атын алып жүргөн чегара кызмат бөлүмүнө чегара заставалары, ошол жерде кызмат өтөгөн чегара кызматкерлерге аябай күч дем берип турат. Себептерин көп себептери бар. Бир жагынан айтып көргөндө, бул баатырды көрүп, бул жакта чегарага чыгып атып, ушул баатырдын эстешүүсүндө баатыр көргөзгөн экен. Мындан нарыда бизде ушундай баатырлыкка татыйлы, ушу мамлекет чегаранын эл алдында жүзүн жери каратпай өзүнүн милдет так аткаралы дегенде, ушул жерде буйрук алып жатып дагы ошо Осмон Лайлиевдин эрдиктери аталып, кандай бир эрдиктери көрсөткөн ушул биздин чегарада жеткирилип, анан чегара кызмат бөлүмдөрүн чегара кайтарууга чыгып кетишет. ысымы тарых барактарында жазылган Осмон Лайлиев 1905-жылы Чүй облусунун Кең Булун айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Ал бала күнүнөн мекенчил болуп, ошондогу Кызыл армиянын катарында кызмат өтөгөн. Ошондогу улуу державанын чегарасын тактоо, кайтарууда жана улуу атамекендик согуш жылдарында фашисттик Германиянын баскынчылар менен болгон согушта баатырлыктын чыныгы үлгүсүн көрсөтүп, Ленин кызыл туу жана кызыл жылдыз ордендери менен сыйланган. Өзүм ошо китептерин таап, формасын бияка да форма алып келиш керек дейт. Формасын аракет кылам. Музейде бар, форма бар, китептери бар. Ар жакта бүт архивде көп эмелер бар. Болгон эмелерин берем бияка музей койгонго. Тök Озеке атабыздын, чоң атабыздын. Башка пограничниктердин эмелери дагы бар аякта. Эгемен өлкөбүздүн жерин сактап коргоодо олуттуу салым кошкон каармандын ысымы эскерилип, тактасы коюлушу улуу муундук жасаган эмгегин баалоо жана төлүк калтыруу башкы максат. Анткени өлкө үчүн кандай коркунуч болбосун биринчи эле чегарачыларга түйшүк түшөрү турган иш. Бактыга жараша Кыргыз-Кытай чегарасында дайым тынчтык сакталып, коңшу менен нааразычылык көрүнүштөр жок. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Ат Башы району. Өз жумушун сыймыктануу менен аткарып, каланын тазалыгын камсыздап келе жаткан Зарылбек Чокоев өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкондордон жөнөкөй бирок жооптуу кызматты аркалап келе жатканына 15 жыл болду. Бул аралыкта мекеме ишканада дагы, Нарын шаарында дагы бир топ өзгөрүүлөрдү байкаган. Талыкпай ага эмгек кылып, анын аркасы менен үй бүлөсүн багып келе жаткан каарман туурасында кийинки материалда. Таң эрте жумушка шашкан Зарылбек Чокоевдин алдыда көп жумушу бар. Жок дегенде эле бир күн аралыгында 6-7 таштанды таштоочу жайга барып, таштандыларды тазалоо керек. Алгач тиешелүү атайын кийимдерди кийип, мекемеден берилген азык-түлүктөрдү алып жол тартты. Эки рейстен ушуга алабыз. Өз жумушун сыймыктануу менен аткарган каарман бул жумушта иштегенине 15 жылга чукулдап калды. Бул аралыкта ишканада да, Нарын шаарында дагы өзгөрүүлөр арбон болгонун белгилейт. Айтымында кала жарыктандырылып, жолдор жасалып, өзгөчө кооздукка бөлүнгөн. Ал эми мекемеде кызматкерлер үчүн толук шарттар түзүлүп, техникалар чыңдалган. Эми элдерге кайрылат элем. Могу мусорду бизге төгүп чачпай, жанагы таш баштарын алып келип төкпөй, только мону бытовой мусорларын чарып берсе, бизге элде кайрыларыбыз ошол да. Анан чындап келгенде мусор десе эле алып келип эле төгө беришет да. Эми айтып отурсак, могу тамак аш, нандарды алып келип баягы аралаштырып төгүп алат да. Ошо элге кайрылат элем ошо.
каа саасынан кеткен нандарын ырытып бара койсо. Шаардын тазалыгын камсыздаган Зарылбек Чокоев экемен өлкөнүн өнүгүшүнө аз да болсо салымын кошуп келе жатам деп эсептейт. Бирок ошол эле учурда жумушун орлоштурган жарандардын кылык жоругу маданиятсыздыгына кейип калганы дагы бар. Анткени бири таштандыларды урнага салгандан ээринип ыргытып жиберсе, бири дан азыктарынын улугу нанды таштап коюшканын көп кездештирет. Шаарда өнүгүү байкалды. Мурун кандай эле азыр эми Кудайга шүгүр жакшы. Көчөбүздүн баары жарык. Туура көчөлөрүбүз мурун караңгы эле болуп турчу эле. Азыр жакшы. Баарына мына фонарлар коюлду. Техникабыз жакта мына быйыл былтыр келген жаңы. Водовозубуз келген, жаңы погрузчик келди. КамАЗдар келди. Эми техника жакшы, Кудайга шүгүр жетиштүү. Ошентип бир күн аралыгында 2 унаа толтура таштанды чыгарууга үлгүрүшөт. Ал ортодо ишкана тарабынан берилген азыктарын жерге жая калып, шам-шум эткенге да убакыт табышат. Ошо бизге ошо күнүгө 2ден айран, 2ден каймак, 3дөн бөлкөсү менен берет. Эгемендүүлүк жылдарындагы мекеменин ишмердүүлүгү, кызматкерлерге болгон мамилеси, коюлган тиешелүү шарттар жыл өткөн сайын жакшырып келет. Алсак каарман иштеп баштаган жылдары азыркыдай шарттар болгон эмес. Учурда мекемеде кийинүүчү, жуунуучу, эс алуучу жайлар уюштурулуп, азык-түлүк менен камсыздалып, жума сайын жуунуп тазаланууга мүмкүнчүлүк түзүлүп берилген. Бул шарттар жумушчулардын ишин жеңилдетип, дем күч жана шык берет, дейт Зарылбек Чокоев. Гүлөра Туратбекова, Нурсултан Болотбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары. Жума мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.